İmam Abu Hanifa'nın rahimahullahu taala şakirti İmam Abu Yusuf'a aytқан osiyаттары. Bismillahirrahmanirrahim. Mamleket başçısı Sultan менен болгон ilimi işler boyunca gana жақын ымалада болгон. Анын жанында көп талаш тартыш кылсаң, өзүңдү паска уруп, жаныңдагылардын да кадырын түшүрөсүң. Анын жанында өзүңдү кудум, алолуп күйгөн, оттун жанында тургандай сезген. Анткени өлкө башчысы өзү үчүн каалаганды башка бирөөгө каалабайт. Мамлекет башчысы сенден бир маселе тууралуу сураса, о боло сенин айткандарыңды кабыл кыла тургандыгына ынанмайынча ал маселеге жооп бербегин. Өлкө башчысынын алдына барган кезиңде өзүңдүн да, өзгөлөрдүн да кадырын жакшы билген. Сага суроо узатылмайынча карапайым элдин алдында да жөндөн жөн эле сүйлөбөгүн. Өзүңө бир кызматты сунуштаса, сенин жана маскабыңдын өкүмдөрүнө, жол жоболоруна ыраазы боло турган болсо гана ал ишти кабыл кылгын. Карапайым калк менен соодагерлердин алдында илимге жана динге тиешеси жок сөздөрдөн алыс болгон. Мына ошондо дүйнөгө суу картканың тууралуу сандыраак сөз козголбойт. Элдин арасында болгонуңда көп күлбөгүн жана жойпуланып жасакерленбегин. Жөнү жок эле базарга көп чыкпагын. Эрежеге жетпегендер менен көпкө кобурашып олтурба. Алар менен сенсирешип айтышып олтурбагын. Себеби алар пикир келишпестиктердин башаты болушат. Ал эми кичинекей жаш балдар менен сүйлөшүп олтурууңдун жана алардын башынан сылап коюңдун эч кандай чекилиги жок. Жолдун ортосунда улуу адамдар менен да, карапайым адам менен да жүрбөгүн. Анткени алардын астына чыксаң, илимиң менен сени төмөн көрүшөт. Эгер алардын артында болсоң, жашы улуу болгондугу үчүн сага анчалык деле этибар беришпейт. Бул тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деп айткан: кичүүлөрүбүзгө ызаат, улууларыбызга урмат көрсөтпөгөндөр бизден, мусулмандардан эмес. Көчөдө жана мечитте жеп ичпегин. Жолдун боюндагы көлмө менен суулардан да суу ичпегин. Жолдун ортосуна олтурбагын. Отурууга мажбур болуп калсаң, анда мечиттерге барып отургун. Дүкөндөрдө отурбагын. Жибек жана жибек кошулган кездемеден даярдалган кийимдерди кийбегин. Анткени мындай кылуу акмактыкка себепкер болот. Үйүңдө болгон кезиңде төшөктө жубайың менен көп сүйлөшүп жата бербестен, муктаждыкка жараша гана сүйлөшкөн. Аны менен болгон мамилеңде аша чаппагын жана ага жакындарыңдан мурун Алла Тааланын атын оозангын. Анын жанында чоошун аялдар тууралуу сөз баштабагын. Үй бүлөнүн муктаждыктарын толук камсыздай ала тургандай деңгээлге келбестен үйлөнбөгүн. Оболу илим үйрөнгүн, кийин адал жолдон акча тапкын, андан соң гана үйлөнгүн. Жаштыгыңда ар дайым илим менен алектенгин. Себеби жаштык бул көңүл менен зээндин таза учуру болуп саналат. Эгерде илим үйрөнүп жүргөн кезиңде көңүлүң дүние топтоого берилсе, анда илим жолунда ийгиликке жете албайсың. Ар дайым Алла Тааладан айбыккын. Аманатка кыянат кылбагын. Деңгээли төмөн жана жогору адамдын баарына насаат айта жүргүн. Эч кимди төмөн көрбөгүн. Өз салабаттуулугуңду сактаганың сыяктуу эле башка адамдардын бедели менен кадыр баркын да коргогун. Сабатсыз адамдар менен айрыкча диний маселелер тууралуу талашпагын. Талашып тартышуу эрежелерине мүлдө баш ийбеген жана кандайдыр бир кызыкчылыкты көздөгөн адамдар менен таптакыр талашып тартышпагын. Ким сага суроо узатса, суроосуна түз жооп бергин. Маселени көп узатпагын. Анткени маселени көп узатсаң, анын суроосуна бере турган жообуңду татаалдантып жиберет. 10 жыл бою кирешең жана азык түлүгүң жок калсаң да эч качан илимден кол үзбөгүн. Себеби илимден жүз үйүрсөң, турмуш оокат өткөрүүдө машакаттарга тушугасың. Шакирттериңдин илимге болгон кызыгуусу артышы үчүн аларга кудум өз балдарыңдай мамиле жасагын. Карапайым калктан сени менен тартышууга аракет кылган адамдар менен эч качан талашып тартышпагын. Эгер алар менен талашка түшсөң, анда өзүңдүн эле кадыр баркың кетет. Акыйкатты айтууда эч кимден ал тургай мамлекет башчысынан да коркпогон. Адамдардын каталарын издебегин.
айыптарынын артынан түшпөгүн. Эскерисинче алардын жакшы жактарын гана көргүн. Бирок диний маселелерде катачылыктарын көргөн адамдарды башка адамдарга билдирсең боло берет. Себеби башка адамдар тикил адамдардан сактансын жана аларды ээрчишпесин. Бул маселеде эч кимдин бийлигинен жана мансабынан коркпогун. Анткени эч ким динди бузууга жана бидаттарды чыгарууга батынбасын. Себеби мындай иште Алла Таала сенин жана диндин жардамчысы болот. Илимдин жемиштери сенде байкалуусу үчүн өзүңдөн башкалардын жасаган ибадаттарынан да көп ибадат кылууга аракеттенген. Алымдар бар аймакка барган кезиңде ал жерде жалгыз сен гана бардай мамиле кылбагын. Элди өзүңнүн төгөрөгүңө тартып топтоого аракет кылбагын. Алардын устаздарына тил узатпагын. Пайдасыз жана кереги жок талашка кирбегин. Далилсиз, булаксыз сөздөрдү айтпагын. Болгону алардын катарындагы бири сыяктуу гана болгон. Болбосо алар сага ичи тардык кыла башташат. Алла Таала үчүн кандай болсоң, ошондой көрүнүүгө аракет кылгын. Кандай болсоң, ошондой көрүнгүн. Талашып тартышкан учуруңда коркок болбогун. Болбосо билген нерселериңди чаташтырып, тилиң да күрмөлүп калат. Көп күлүүдөн сактан. Болбосо ал жүрөгүңдү өлтүрөт. Ар дайым салабаттуу, олуттуу болуп жүргүн. Иштериңди эч ашыкпагын. Бирөө артыңдан чакырса, ага кулак салбагын. Себеби айбандарды гана артынан чакырат. Сүйлөгөн учуруңда бакырып каттуу сүйлөбө. Кереги жок жерде үнүңдү көтөрбөгүн. Токтоо жана салабаттуу болгон. Ошондо элге ишеним тартуулай аласың. Жалгыз калган кезиңде Алла Тааланы зикир кылганыңдай, элдин арасында да зикир кыла жүргүн. Намаздардан кийинки зикир салаваттар, Кур'ан-ы Каримди тилават кылуу жана дуба кылуу сыяктуу өзүңө тиешелүү асыл адатың болсун. Ар бир айда орозо кармай турган белгилүү күндөрүң болсун. Бул жагдайда башкалар сенден үлгү алышсын. Мажбур болуп калмайынча соода менен алектенбегин. Андай иштерди сенин иштериңди жүргүзө турган, өзүң ишеним арткан адам аркылуу жолго койгун. Алган илимиң бул дүйнө жашоосунда да, акыретте да пайдалуу болуусу үчүн өзүңдү да, башкаларды да көзөмөлгө алгын. Колуңдагы дүнүйөңө жана мансабыңа ишенбегин. Анткени булардын баары тууралуу Алла Таала сени суракка тартат. Өлүмдү көп эстегин. Сага таалим тарбия берген устаздарың үчүн дуа тилек кылып, истихфар айта жүргүн. Кур'ан-ы Каримди тилават кылып тургун. Кабырларды алган илимине амал кылган аалымдарды жана ыйык жерлерди көп зиярат кылгын. Динге даават кылгандан сырткары, деңгээли төмөн адамдар менен бирге жүрбөгүн, оюн ойнобогун, сөгүнбөгүн. Азан айтылганда дароо мечитке шашылгын. Мамлекет башчысына жакын жердеги үйдө жашабагын. Кошунаңдан көрүп калган тескери маанайдагы жагдайды жаап жашыргын. Сенден кеңеш сурагандардан сен да кеңеш алгын. Бирок көрүнгөн адамдан кеңеш сурай бербегин. Болгону сени улуу жаратканга жакындатарын билген, ишенген адамдардан акыл сурагын. Сараңдыктан оолак болгон, ач көз жана жалганчы болбогун. Сүйлөгөн кезиңде ар нерсени эле сүйлөй бербегин. Ар бир ишиңде өзүңдүн адамгерчилигиңди жана инсандык кадыр баркыңды сактагын. Кандай болсо да ак жана ачык түстөгү кийимдерди кийгин. Дүйнөгө берилип кетүүдөн алыс болгон. Ар дайым ток пейил болгон. Кедей болсоң да каниеттүүлүгүңдү, ток пейилдүүлүгүңдү көрсөткүн. Дайыма туруктуу болгон. Туруксуз жана ыргылжың адамдын мартабасы да төмөн болот. Жолдо баратканда эки жакты карай бербегин. Жерди карап баскын. Мончо менен жыйындардын акысы тууралуу талашып тартышпагын. Сен да эл бергенди бергин. Мына ошондо адамгерчилигиң байкалат жана алар да сени урматташат. Буюмдарыңды көрүнгөн эле адамга эмес, өзүң ишенген адамдарга гана аманат бергин. Иштериңди да алар аркылуу жүргүзгүн. Бул дүйнөнүн жашоосуна өтө эле көңүл бурбагын. Бул дүйнө жашоосунун утурумдук нерсе экендигин жадыңдан эч чыгарбагын. Улуу Алла Тааланын алдындагы нерсенин пайдалуу жана түбөлүк экендигин да ийгерим эсиңден чыгарбагын. Митайым куйтулар менен сүйлөшүүдөн сактангын. Элдин арасында бийлик мансап үчүн сүйлөгөн аалымдар,
талашып тартышуунун адептерин билбеген жана далилсиз сүйлөгөн адамдар менен сүйлөшүүдөн да сактангын. Анткени алар сенин уятка калышыңды каалашат жана сени адам ордуна көрүшпөйт. Бир жамаат өздөрү сени астына чыгармайынча, намазда да, башка жерлерде да алардын астына өтпөгүн. Илим жыйналыштарында ачууланбагын, өзүңдү наадандарга тең кылбагын. Бул кеңештеримди эсиңе бекем түй. Алла Тааланын жардамы менен сенин дооруңда жана сенден кийин келе тургандар андан пайдалансын. Мен бул насааттарымды сага жана башка мусулмандарга пайдалуу болсун деген максатта гана айттым. Бул баян Имам Абу Ханифа китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Иqro Media каналыбызга катталыңыздар. Жана ушул насааттарды башка да момун мусулман бир туугандарыбызга таркатыңыздар. Аллах сиздерден разы болсун.